Салам достор, бул видеода сіздерге биздин легендарный 30 жылдык тарыхы бар Новамин деген продукция менен сіздерге жакшынакай эксперимент көрсөтүп берейин. Новамин эң биринчилерден бул онкология менен ооруган адамдарга чыккан да. Муну Белоруссиянын ученый Сукалинский деген академик профессор разрабатывать этип чыгарган. Эң биринчи чыкканда Новамин дозировкасы аябай күчтүү болгон. Андан кийин муну Морозкина деген дагы бир российский окумуштуу муну онкологиядагы ооруган адамдарга да ичкенге болот. Жана грипп, простуда, воспаление дагы организмди иммундук системаны көтөргүдөй ичкенге болгудай кылып, мунун дозировкасын варьировать эткендей кылып чыгарган. Бул продукцияны кантип сиздерге эксперимент кылсам болот да? Мунун составында 3 витаминдик комплекстен турат. Витамин С, витамин Е, витамин А. Бир капсула Новамин 180 мг витамин С'ни восполнять этет. Эми караңыздар. Биз азыр сиздер менен стаканга обычный мондагыдай күрүчтү алабыз. Экөөнө тең бирдей коебуз дагы. Таза суу куябыз. Суу куябыз. Көрдүңүздөр? Да күрүчтөн да салып койсок болот экен. Эми бул элестетсеңиздер, бул биздин организмибиз, бул организмибиздеги разный факторлор менен бизге эмне пайда болот да? Воспаление, вирус, инфекциялар, свободный радикалдар проникать этип турат экен да. Эми биз свободный радикал катары биз йодду алалы да. Бул жакка да йод куябыз. И бул жакка да йод куябыз. Андан соң экөөнү тең бирдей аралаштырабыз. Караңыздар, күрүчтөрүбүздүн баары капкара болуп, боёлуп калды да. Экөө тең бирдей болушу керек. Биз айтабыз, витамин иммунитетти көтөргөнгө лимон жешибиз керек деп. Мынакей, бул кожурасы катуу болгон лимон негизи витамин С'ни көп содержать этет. Бир стаканга биз лимонду сыгабыз, а бир стаканга болсо биз Новамин продукциясынын бир капсуласын бияка сыпать этели. Ачабыз. Мынакей. Экинчисине болсо лимон сыгабыз. Эми экөөнү бирдей аралаштырабыз. Биздин организмибизге попадать эткен вирус, инфекцияларды бир капсула Новамин даже мынакей кандагыдай кылып организмден обезвреживать этип тазалап коет да. Ошондуктан азыркы кырдаалда иммунитетиңерге кам көрөм десеңиздер, дополнительный источник витамин С катары, витамин А, Е катары сиздерге Новамин продукциясын сунуштаймын. Ал эми лимон болсо карасаңыздар, эч кандай эч нерсе кылган жок. Биздин баягы боёлгон күрүчүбүз ошол бойдон кала берди да. Бул жердики болсо агарып калды. Чындыгын айтканда, биз сиздер менен бир отурганда бир лимонду жебейбиз да. Даже мына экинчи лимонду даже сыгып койсак деле, бул жерде эмне болбойт? Эч кандай биздин организмибиздеги токсиндердин баарын обезвреживать эткенге алы жетпейт да. Бул жерде 180 мг витамин С болсо дагы биз азыр чоң адамдарга иммунитет көтөрүш үчүн 4 капсуладан рекомендовать этебиз. А эгер ооруп аткан болсо 4-5 капсуладан 2-3 маалдан дополнительно ичсеңиздер иммунитетиңизди бат көтөргөнгө жардам берет. Жана антибиотик, различный тамактар менен поступать эткен шлактардан баштап химический продукциялардан организмибизге калган оседать эткен осадоктордун баарын обезвреживать эткенге сонун жардам берет. Андыктан Новамин колдонуңуздар, өзүңүздөр да результат алыңыздар.